Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, интернет колдонуучулар. Кыргызстанда шайлоо ушинтип аягына чыкты. Жогорку кеңештин шайлоосуна болгон жалпы Кыргызстан боюнча 3.703.420 шайлоочунун 1.195.015 тагыраагы 32,27% азыркы жыйынтык боюнча шайлоого катышты. Ата Мекен партиясы 41.081 добуш, 3,44%. Бүтүн Кыргызстан 79.907 добуш, 6,69%. Альянс 96.722 добуш, 8,09%. Legalize 7.347 добуш, 0,61%. Ыйман Нуру 71.086 добуш, 5,95%. Күчтүү регион 7.278 добуш, 0,61%. Багыт 11.434 добуш, 0,96%. Ынтымак 127.655 добуш, 10,68%. Ишеним 159.975 добуш, 13,39%. Азаттык 47.604 добуш, 3,98%. Мекенчил эл 18.244 добуш, 1,53%. Кыргызстан Жашылдар партиясы 4.840 добуш, 0,41%. Жашасын Кыргызстан партиясы 5.233 добуш, 0,44%. Социал-демократтар 37.757 добуш, 3,16%. Арузат эл куту партиясы 5.378 добуш, 0,45%. Патриотическая партия Единая Кыргызстана 11.129 добуш, 0,93%. Улуттар биримдиги партиясы 29.407 добуш, 2,46%. Эл үмүтү партиясы 52.704 добуш, 4,41%. Ордо партиясы 5.351 добуш, 0,45%. Улуу журт партиясы 8.495 добуш, 0,71%. Ата журт Кыргызстан партиясы 199.883 добуш, бул 16,73% түзөт. Ал эми баарына каршы добуш бергендер 25.579 адам. Булардын пайызы болсо 2,14% түзөт. Андан сырткары, Кыргызстан боюнча жалпы участкаларда 2494 автоматтык эсептегич урна болсо, ошолордун 2273-үнөн отчеттори келген. Бул 91,14% түзөт. Азырынча бул алдын ала жыйынтык, бул цифралар мындан ары дагы алдыда өзгөрүп турмакчы.